Ошентип Кыргыз Республикасынын президенттик кубогуна болгон Белдештин экинчи тандап алуу турунун экинчи оюну Достук командасы менен Ошол Уластан жана Бөрлүк командасынын беттешине күбө болгонун турабыз. Кудай буюрса, аябаганда кызыктуу полуфиналга, финалга тете оюн болот. Бул эки команданын билебиз 9-майда ойношуп бир аягына чыкпай калган десек да болот го. Бир оюну калып калгандай болгон. Байыш Ниязов баштаган Достук командасы мынакей саргыч түстөгү формачандар жана Бөрлүк командасы салттуу кызыл түстөгү. Оюн башталган чакта эки команданын курамы менен тааныштыра кетейин. Биринчи Достук командасынан биринчи номерден Ниязов Байыш Доллар деген аты менен, Султанбеков Бабуш Япончик менен, үчүнчү Исаков Айбек Бөлтүргү менен, төртүнчү Майлыбашев Ташы Белый деген аты менен, бешинчи Чапакеев Бактияр Таракан деген аты менен, алтынчы Исаков Ильяс Мистер деген аты менен, жетинчи Талайбек уулу Бакуля Вулканы менен, Ниязов Кыяз Амадору менен, тогузунчу Алсейитов Дишан Тома деген аты менен, Ниязов Манас Бойко деген аты менен, Мукаев Белек Чагылган жана 12-чи Бөкөнбаев Рамзат Рекорд деген аты менен. Бөрлүк командасы биринчи Эсеналиев Айбек боксер менен, экинчи Эсенкулов Амантур шпион менен, үчүнчү Бучкакбек уулу Асыл Мырза ветераны менен, төртүнчү Азимкул уулу Азизбек Каракуш менен, алтынчы Кыдыков Калысбек Самурай менен, алтынчы Самачиев Радмир эпасы менен, жетинчи Борбиев Нурадил Вулканы менен, сегизинчи Насыкеев Улан Конуш деген аты менен, тогузунчу Борбиев Нургазы Барод менен, 10-чу Сраждинов Мирлан улар менен, 11-чи Идрисов Санжар Путин менен, 12-чи Амангелдиулу Мырзабек Элес деген аты менен. Мынакей башталды, улак ортодо. Достук командасында Бакуля дагы эңгенге аракет кылып атат. Ниязов Манасты да билебиз, жакшы аябаганда карлуу жигиттерден бири. Мына бири-бирөөдөн чыккан 3 бир тууган ушул команда ойнойт, 4-чүсү Баяман Аккула командасында ойнойт. Ниязовдордон 9-майда 5 ойноду эле, ошо Жаныш Ниязовдун баласы Залкар бул турнирде бирок жок экен. Бабуш Султанбеков Япончик менен бирге бир оюнда чыгып келатат. Жана Сраждинов Мирлан Улар деген аты менен бирге бир оюну Мирлан Сразинов, Кызылкаймачан, Бөрлүк командасы, жана Султанбеков Болгуш, Япончик менен, Самурай менен Ника. Булар Япониядан келген ат, Самурай, Япончик.
Мына эме Мирлан менен Бабуштон кармашы кимисинин колу күчтүү карулуу болсо ошосу жылып кетет. Бирок Бабуш азыр басып алып, Байышка өткөзүп берди окшойт. Байыш Ниязов өзүнүн доллар деген аты менен командасын сүрөп баштады. Манаска өткөзүп берди Байыш азыр инисине. Бөлүк командасынын жандештери аут кайдашты. Кайрадан 1-1 оюну. Менимче азыр япончке Амантур Эсенгулулу экинчи номерде бөлүнүн оюнчусу жана Бабуш япончик менен. Жаңатты үйрөтүп аткан экен жактагы Амантур. Алды азырда достук командасы бар. Аксагал 32 жаштагы тажрыйбалуу оюнчу Бабуш Амантур болсо 22 жаштагы. Кудай сактай көрүм, Бабуш да азыр япончик менен жыгылып калды. Bölük komandasında ulan. Наскеев улан мая 8 номердагы бөлүк командасынын бомбардири басып алды эле, бирок тилекке каршы Исаков Айбек бөлтүрүгү менен азыр улакты жулуп алган экен. Алды. Экинчи номер Айбек. Достук командасы ат салып катуу оюнду баштап алышты. Ушу 9-майдада ойногондо ушундай ат салган ошо оюн болуп эки командада ушу балдардын айтышында ошо бүтпөй калган оюнубуз калган деген ойлорду укканбыз. Эми Кудай сактасын, эки команда тең. Аттар да мыкты, балдар да мыкты, келишкен командалар. Нургазы Борбиев да жүрөт бөлүк командасынын 9-номерда. Kimde? Ayberk dedi. Ayberk İsakov. Жалғыз жүрет. Командалық ойындан әр бөлімізін көрдіңіз. Ayberk özünün gözlükleri atını
Достук командасынан Ниязов Кыяз азыр улакты көтөрүп салганга аракет кылды эле, бирок Бөрлө командасынын жигиттери да оңой жигиттер эмес. Көрүп атасыздар. Түшүп бараткан улакты кайра суруп чыгышты. Şu Kazan түндө оюндар аябай кооптуу болот. Ошондуктан калыстагы азыр туура чечим кабыл алды. 1-1 оюндан оюнду улантканы дурус болот. Аттар да балдар дагы жаракат алып калбаш үчүн. Бабуш Султанбеков өткөндө дагы оюндарда аябай жакшы оюндарды көрсөткөн. Анда Дишан Алсеитов ошо 1-1 ойноду эле япончик менен. Эми азыр Бабуш ойной турган болгон экен. Белек Мукаевди көрүп атасыз. 11 Кыргызстандагы эң бир көрүнүктүү коргоочулардын бири десек болот. Агасы да ойнойт мунун. Дилек Мукаев деп. Ошо Сарызөнчү командасында. Hazır komandada iyi özgürlüğün atları var, ortaya çıkartırlar. Şimdi Japonçuk bile İsrail'de daha bir ciğer fayda oldu, spiyon bilen. Yaşlanlar özleri koygan ekan endi, tandap. Ayaktan koysak bizde özüne yarasa, özü yaktan at gelgen, tappa, kılgan gümüşüne karasa, bu atların kaynan atları şiyon dedi. Bu yakta analar adılar şiyon dedi, bırakamıyor dedi. Aman Torres'in gol oğlu Naşpiyon деген аты менен алып чыгып басып алды. Исаков Ильяс Бритос Лазо деп коюшат. Наке 84-жылы төрөлгөн жигит мистер деген аты менен Лазону болсо жакшы билебиз. Аябандай ошо жесткая игра деп коет. Ошо катуу ойногону менен өзгөчөлөнүп жүргөн жигит. Алсеитов Дишан япончик менен мына жогоруда айтып аттым эле. Ошол өткөндө Алсеитов Дишан ойноду эле. Ошо япончик менен 1-1. Бул эми Кабалан командасынан келген оюнчу. Атактуу Кабалан командасынан Урмат Мусаев менен биргеликте ошо БТР менен 1-1 ойночу эле бул. Мика Сраждинов 10-номерда Улар деген аты менен Бөрлө командасынан чыкты. Dişan menen Mika, Mirlan, Srazdinov, Samuray menen Alteitov Dişan olmadı. Улак жерге түшүп калды. Азыр Дишандагы эңкейип эңгенге аракет кылып атат. Нургазы окшойт. Жок, Нургазы эмес. Эсеналиев Айбек экен, биринчи номерда Бөрлө командасынын капитаны.
Muradil'de. Улак көтөрүлгөн жок. Демек бирге бир оюндан башталмакчы. Азыр эми ошо Дишан Алсеитов япончугу менен достук командасына чыгат болсо керек. Бул жерде эми азыр достук командасын бөлүүдөн Мика Сраждинов мынакей даярданып атат. Geçim yok. Мика Сраждинов мынакей алып чыкты. Тире каршы Алсеитов Дишан азыр эч нерсе кыла алган жок. Мика каршы бөлүү командасы чабылды. Капай. Yardanaki. Rahat ol bir kere. Ya. Bagus. Roma. Ошондо биринчи таймдагы аягына чыгып калды. Эсеп болсо 0-0. Азырынча эки команда бирдей татыктуу. Жогоруда айткандай полуфиналга, финалга тете оюндардан мына ушул эки команда ойнойт атса болот. Дишан Алсеитов япончугу менен мына достук командасынан даярданып келди. Сраждинов Мика чыкса керек азыр бөлүү командасынан. Наскеев улан экен. Наскеев Конуш деген аты менен. Достук эмне дейсиң? Кайсысы дейсиң? Командага болду экен. Жарыш калган чыкпайт. Дишан Алсеитов мына басып алып чабуулун баштады. Үлгүрөбөй мына биринчи таймда аягына чыгып калды. Бакуляны көрүп атабыз. Салайбек Бакуля. Бул эми Дишан менен бир командада кабылган командасында ойноп жүргөн жигиттерден Манас
Ниязовқа өткөзүп берүүгө аракет кылды эле, бирок тилекке каршы болбой калды. Акыркы минуталар Манас Ниязов достук командасынан жана Эсенгул Амантур шпион деген аты менен Бөрлүк командасынан бирге бир ойноп атышат. Менимче ушул азыр эми улакты алып чыгып салганга үлгүрбөсө керек. Эсеп 0-0. Мынакей азыр калыстын уруксаты жок оюнду башталган үчүн Манас менен Амантур дагы айыпмамага кетишти. Биринчи тайм аяктады. Эсеп 0-0. Бөрлүк командасы менен достук командасынын беттешинин экинчи таймы. Эки оюнчу ошол калыстын уруксаты жок оюнду баштай берген үчүн айыпмамага кетишти эле. Мына командалар 3-3төн ойной башташты. Айыпмамада ошондо азыр Эсенгул Амантур шпиону менен 1990-жылы төрөлгөн Бөрлүк командасынын оюнчусу жана Ниязов Манас мынакей көрүп 10-номурдагы достук командасынын оюнчусу Бойко деген аты менен турушат. Бакуля 7-номурда Талайбек Бакуля 1991-жылы төрөлгөн улакчы. 24 толду жакын беле. 13 күн мурда. Бакуляны болсо жакшы билебиз, ушул Кабалан командасынын курамында Месси деген атты минип алып, аябагандай жакшы оюндарды көрсөтүп жүргөн. Месси жок. Жакшы көзгө көрүнүп аткан бирем Таркан экен, Таркан деген. Таркан деген Туркиянын ырчысы, же Таракан деген. Бакулянны Ноль-ноль. Кайрадан Дишан Алсейитов япончугу менен жана Амантур чыккан экен.
Dışan da getirirler. Dışan aman turmuren. Улак түшүп калды. Ayet çıktı da öyle fiyatla olmaz diye. Бул эки команда эми дододон улакты эңдиришпейт, баардыгы ат салып жараган аттары менен бирге бирден жолосо ушу биринчи оюн башталганда улакты көтөрүп кетишпесе баардыгы сиздин эмчил жигиттер мынакей эми азыр Манас басып алды окшойт. Манас Ниязов. Мында жакшы билесиздер, аябагандай карлуу улакчылардын бири. 1993-жылы төрөлгөн Манас Ниязов. Эсенгул Амантур Тилекке каршы. Жапакеев Бактияр улакты жакшы эле эңип басып алды эле, бирок Тилекке каршы азыр абытка чыгып кетти. Сраждинов Мика, Дишан Алсеитов. Onlarda hali 5 gol olsun. Yeni oyun var. Albatta oyunu sizde birinci gazetede turar. Mirlan Sраждинов özünün samurayının jana Yaponchikinin Sultanbekov Babush Мика Сраждинов азыр улакты алып чыгып кетти. Вулкан деген улар деген ат экен. Мына Мика Сраждинов. Мика Сраждинов мына экинчи жолу улакты сала албай калып атат. Бай айтмакчы, кол келбей атат дегенде. Аракеттери жаман эмес Бөрлү командасынын. Нургазы Борбиев улакка кейип аракет кылып атышат. Насакеев улан конуштан ат менен азыр эми япончик менен
Майдабашев ташы чыккан экен. Бул дагы 1990-жылы төрөлгөн жигит ушу бир топтон бери аябагында жакшы оюндарды көрсөтүп келе жатат. Ушу Бауш жана Ташы ушу достук командасы түзүлгөндөн бери Кыяс Ниязов мына сегизинчи номурда улакты өткөзүп алды. Биринчи улак ошентип салынды. 1-0. Dostluk komandasını alana çıkardı. Piyazda biz Kırgızistan'da açtık değeri bölümünde süreden Allah diyeceğim. Kıyas bilen kapı. Aydık. Kapı. Aydık. Kapı bilen Неке 5-чи номурдагы Жапакеев Бактияр достук командасынан ошол жигит дододон коркпой эңкейип алып чыккан жигит. Нургази Борбиев аны бууп булакка жолотпой атат, көрүп атасыздар. Эми Айбек Исаков. Мына Айбек Исаковна улакты көтөрүп чыгып басканга аракет кылып атат. Ben hazır degen anda Facebook'tan деген пашпорт жасалып ачып карасаңыз ичинде номерлер бар. Ошону менен чалып менен Facebook азыр деген мен чалып кимди билем мен ол тиги пашпорт жасалып деп касана деп жатты. Oyun var. Daha bir oyun жүрүп атат. Экинчи тайм анан да мынасы бар экен. Hakkарды kararlar, hakkарды. Niye hakkарды kararlar? Майлыбашев Ташы менен Амантурдун оюну. Япончик менен азыр эми Дишан эмес, ушу Ташы менен ойной башташты. Япончик менен өзгөчө тогузунчу майда Ташынын оюнун жакшы көргөн.
Bari gözünüzde ilingen bir konuştu. Öyle olsa magistralarda saptık kandardı. Манас Ниязовка ташы Майлабашев өткөзүп берди. Мына Манастында Мингенат айванда өкүм гүлөгаттардан кен ошентип экинчи улак 2-0. Достук командасы дагы бир улакты салып кетишти. Мынакей экинчи таймдын ортолоп калган кезинде. Манас Ниязов. Aklıma komandasında da başsın, yanıştın, yanıştın balalar. Yaşlılarda bayamanlıdır. Yunuslar, Yunuslar. Antalya Büyükler. Hazreti komandada işte öyle olmamalı. Akıllardan geçiyorlar. Bunlar. Эми Кудай сактасын. Бул аттардын бардыгы азыр айванда табында турган аттар. Этият болбосо кызыктап да калышы мүмкүн. Жогоруда айткан ошо 5-жыл Жапакеев Бактиярды көрүп атабыз. Ошо тайманбай коркпой дододо деңген жигиттердин бири. 5 номердо Достук командасына мынакей Идрисов Санчар дагы 11 номерда. Улак тилекке каршы көтөрүлгөн жок. Жерден 1-1 оюндан ул алмакчы. Бул эми эки күчтүү команда ойноп калган кезде ушундай көрүнүштөр боло берет. Көбүнесе ошо чабуулду 1-1 оюндан улам башталып анан Майлыбашев ташы кайрадан алып улакты басып алды. Кыяс Ниязовго өткөзүп берди эле, бирок Бөрлүүнүн балдары да жөн жигиттер эмес, мына жабышып алышты. Азыр аут кайда болсо керек. Аут айткандай эле. Kulağında geç kaldı olmasa Ramazan'ı kestirmeye geçişi mümkün olsa bırak hani azıcık komandaların hatlarını varsa uçka ayak kulüp. Değgiledir bile. Kalabalığa takıldım yok. Bazı komandalar. Özünün yoluna kadar tadillerle olur. Aktarlarına bazı komanda seni yıkılır. Can aktar fayda öte boyunca tam düzgün olarak böyle etkisi. Onun ortadan Бөрлүү командасынын капитаны Айсеналиев Айбек, 1 номердагы жана Майлыбашев ташы Достук командасынан. Эми бул жерде кайсы команданын оюнчусу айлампадан улак теңип чыкса ошол команда чабуулун улантмакчы. 16-17 минутта кетти. 2-0 азырча Достук командасы алды да. Formasyon komandanın kapitanı uğurlu olgan jigit Yusuf. Bugün bu taşı menен ortaga taşı jana haydi.
Ташим Айлбашев басып алды. Азыр эми Байыш Ниязов жүрөт. Азыр Байышка өткөзүп берет болсо керек. 23'ünde. Sol ötken 25'ten. Aydet 32 yaşta olan. 32 yaşka çıkkanda uğuldu böyle. Kanday bakıp. Uanık sözü. Айткандай эле Байыш Ниязовго өткөзүп берди. Байыш Ниязов өзүнүн доллар деген аты менен тилекке каршы азыр аутка чыгып кетти. Attı, başka saplarla çıktı adam. Yürüyün. Азимкулов Азизбек Анаке деп таанышат. Муну эми Бөрлүк командасына көп жылдан бери ойноп келаткан жигит. Ниязов Манас 10 номерда. Bana soktun mu? Ушинтип достук командасы менен Бөрлүк командасынын беттешин экинчи таймы дагы аягына чыгып калды. Эсеп болсо 2-0. Эми Бөрлүк командасында дагы мүмкүнчүлүктөр жок эмес бар. 3-чү бөлүмдө мүмкүн азыр кандайдыр бир ыктарды тактикалык ойлоп чыгып дагы бир жакшы оюн кылганга үлгүрөт болсо керек. Ошентип экинчи бөлүмдө аягына чыкты. Биз эми 3-чү жыйынтыктачу бөлүмдү сиздер менен бирге күтмөкчүбүз. Алсымай биз менен болуңуздар. Достук командасы менен Бөрлүк командасынын 3-чү чечүүчү 20 мүнөттүк таймы. Эсеп болсо 2-0 Достук командасы алдыда. Эми ушу оюндун башында дагы бир жолу эки команданын курамы менен тааныштыра кетелик. Достук командасы биринчи Ниязов Байыш, экинчи Султанбеков Бауш, үчүнчү Исаков Айбек, төртүнчү Майлабашев Ташы, бешинчи Жапакеев Бактияр, алтынчы Исаков Ильяс, жетинчи Талайбекулу Баку, сегизинчи Ниязов Кыяз, тогузунчу Алсеитов Жишан, 10-чу Ниязов Манас, 11-чи Мукаев Белек, 12-чи Бөкөнбаев Рамзат. Мына бул жерде азыр Мукаев Белек, Ниязов Манас, Бауш жана Талайбекулу Баку биринчи төртөө чыгышкан Достук командасынан. Бирге бир ойну Ташы менен азыр Насакеев Улан бирге бир ойну. Бөрлүк командасына Эсеналиев Айбек биринчи, экинчи Эсенгулу Ламантур, үчүнчү Бучкакбек уулу Алысыл Мырза, төртүнчү Азимкул уулу Азизбек, Анаке деп билишет. 5-чи Кыдыков Калысбек, 6-чы Саманчиев Радмир, 7-чи Борбиев Нурадил, 8-чи Насакеев Улан бирге бирге чыгып аткат. 9-чы Борбиев Нургазы, 10-чы Сраждинов Мирлан, 11-чи Идресов Санжар жана Амангелди уулу Мырзабек, 12-чи номерде Элесер аты менен. Чоңдестер эки таймда чарчашты. Бирок Бөрлүк командасы азыр мүмкүнчүлүктөрүн кое бербеши керек.
6-20 мүнөттө ошо эки улака жок дегенде тең болуп чыгып кеткенге аракет кылат болсо керек. Асыл Мырзабек, Амангелбек Мырзабек бөлүк командасынын 12 номердон айып мамага кетти. Жерде ошо улак чыга электе оюнга кирип кеткендиги үчүн окшойт. Достук командасы Дайыш ар бир уландарга миң томдон. Ар бир уланга достук командасы миң томдон. Ар бир уландарга. Улан чыгарген улан менен гол. Такси Насакеев улан жада Таши Майлыбашев. Бирге бир ойдон жеке мына ушул япончук деп болсом атактуу атын билебиз. Бирге бирде ошо БТРлар менен бирге тең тамлашып ойноп жүргөн ат. япончук ортону ээлеп алган экен. Уландар жетпейди. Нана Улан Аскеев улакты тартып басып алды. Эми азыр эми бөлүк командасын чабуулга алып чыкмакчы. Сражденов Мирлан азыр Путин деген ат экен. Ошончо шалкай калып анан карап отур. 1-2 жыл кандай
2-1. Сражденов Мирлан өзүнүн командасына бир улакты алып келди. Азамат. Эки бир эсеп кыскарды. Бөрлүк командасында мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Сражденов Мирлан мына жерде азыр биринчи чабуулуна одоно ойноп коюшту эле. Калыстагы аябай жакшы чечим кабыл алды. Бөгөмбаев Рамзат, Рома мына 12 номердагы Достук командасынын оюнчусу 2 мүнөттүк айыпмамага кетти. Бакуля Талайбек уулу Бактияр биринчилерден келип туруп улакты басып алып чабуулун баштады. Достук командасы астыкта ойноп атат, бирок ошонусуна карабай. Кудай сактай көр. Oyun aybандай кызуусуна кирип калды өнөлөт. Азыр мынакей Бактиярдын чабуулу ушул калыска чабылып калып, аттан жыгылып калды. Бөрлүк командасы көптүктө ойноп атат. Азыр ушундай мүмкүнчүлүктү кое бериш керек. Эсеп 2-1. Чечүүчү 3-чү тайм. Насакеев улан улакты көтөрүп басып алды. Конуш деген аты менен эми эч ким жок. Эки Бөрлүк командасы эсепти тактады. Насакеев улан Азамат. Kaptan ultrama çıktı. Evet, çıkıp koyuyordu. Талайбек уулу Бактияр 7-чи номердагы Достук командасынын оюнчусу аябай аракеттер кылып атат. Жапакеев Бактияр дагы эсеп 2-2. Эми оюн кызыгына кирди окшойт. Саналуу мүнөттөр калды. Бир оюн 10 мүнөттө келетиндеги эми кайсыл команда бир улак таштап кетсе, ошол команда азыр
Исаков Айбек. Bu түсініп қалды ұқсайды ке? Исаков Айбек 1992 жылы төрөлгөн ойынчу достук командасынан жаракат алып калды. Тез жардам келип азыр эми алып кетти. Ушу буту же кайрылып же сынып калды окшойт. Алсейитов Дишан кайрадан ушу япончук менен бирге чыкты. Бул Насакеев улан окшойт. Бүрлүк командасынан. Эсеп 2-2. Улак ойынга чыкты. Насакеев улан азыр эми жулуп алат болсо керек. Айткандай эле Насакеев улан жулуп алды. Эми улакты басып чабуулун баштайт. Эч ким жок улан. Laşa Temüş'ün çulak çalıp gitti. 3-1. Üç iki. Ulan Насакеев өзүнүн командасын алдыга алып чыкты. Эми ойын эми кызуусуна кирди окшойт. Эми ручкам түшүп кеттен го деме? 3-2. Бөлүк командасы алдыда. Жапекеев Бактияр мына мен жаңы айтып аттым эле, эчтекени карабай коркпай инген балдар. Кудай сактай көр. Бакуля 7 номердагы бөлүк командасынын достук командасынын оюнчусу мына Жапекеев Бактияр басып алды. Байыш Ниязов өзүнүн улакчысын айдап баратат. 3-3.
Аягында жакшы оюн башталды. Мына эми кайрадан эсеп Бактияр Жапакеев. Бакуля, Кудай сактай көр. Ular katta ular. Достук командасы кайрадан алдыга чыкты. Бактияр. Бакуля Талайбек уулу мына ошентип Кудай сактай көр. Бактияр Талайбек уулу Баку. Tevlek ketmedi şu. Tepkinden çıkmadan. Tevlek kaldı. Bırak tevlek etti. Tepkende tigen yok. No, andan burada at tevlek etti. Çok açık olur. Atı da çok Талайбек уулу Баку азыр кичине жаракат алып калды, бирок ошого карабай оюн улантыла берет. Улакай азыр аутка чыгып кетти. 1-1 оюндан. Уланмакчы 3-3. Эсеп 3-3. Тең чыгуу болуп жатат. Эми мындай оюндарда ошо балдар аттан жыгылат, аттар тебиген, же тебелеп кеткен учурлар боло берет. Ошончо дагы бөйдөгүстан тышкары болуп бир жакшынакай оюндар болсо экен деген ниетте. Биздин оюнубузду улантмакчыбыз. Манас Ниязов 10 номердагы Достук командасынын оюнчусу жана Насакеев Улан. Бөрүлүүдөн 8 номерда мына 1-1 оюн акыркы мүнөттөр калды. Ошентип эки команданын оюну аябагында кызыктуу уланып аягына чыкты. 3-3 тең чыгуу. Эки команда тең аябагында татыктуу командалар экен. Ошентип бул оюн дагы аяктады. Эки команда тең ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Татыктуу оюн, татыктуу команда. Эсеп 3-3.
Yes.